Anlarsın arkadaşlar. Бүгүн капиталдык оңдоодон кийин УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Токмок шаардык бөлүмүнүн имаратынын расмий ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМК ардагерлери жана тийиштүү башкармалыктын өздүк курамы катышты. Аталган бөлүмдүн имараты толук кандуу реконструкциядан өткөрүлгөн. Төрага белгилегендей, атайын кызматтын өлкөдөгү бардык бөлүмдөрүнө мына ушундай жетиштүү шарт түзүү аракети улантылат. Аны менен катар кызматкерлердин жумушка болгон жоопкерчилиги күчөтүлөт. Биз сиздерге бардык шарттарды түзүп берип, мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого, мамлекетибиздеги коомубуздагы тартипти сактоого толук шарттарды түзүп берип атабыз. Биздин жумушубуздун эң башында бул мыйзам туруш керек. Ошондуктан мен сиздерге айтарым, мыйзамдын чегинде кызматыңызды аткаргыла, бардык өзүңөрдүн жасаган жумушуңарды мыйзам, устав, инструкция, приказдардын негизинде аткарууга мен талап этем. Мындан тышкары Ташиев уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу жана мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияны жоюу боюнча мыйзамдын негизинде тийиштүү чаралар улантылып жатканын кошумчалады. Буга 2023-жылдын 4-октябрында УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөн Крим Төбөл Камчыбек Асанбектин жок кылынганын мисал келтирди. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан дагы бир жол эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде каттуу жоопко тартабыз. Аталган имаратта бөлүмдүн кызматкерлери үчүн заманбап бардык тийиштүү шарттар каралган. Ошондой эле имараттын айланасы көрктөндүрүлүп, футбол стадиону курулган. Жалал Абад областы бар курулуп бүттү, Талас областы бар курулуп бүттү. Андан тышкары кызматкерлер үчүн кызматтык үйлөр курулуп бүтүп, кызматкерлер жашап атат. Баягы зарыл болгон техника менен камыш болуп атышат. Бир сөз менен айтканда, булардын иш шарты, иштөө шарттарынан жакшыраак. Коопсуздук комитеттин иштери албетте өтө жакшы жолдо жүрүп атат. Коррупция менен күрөш боюнча, өздөрү билгендей могул уюшкан кылмыштык боюнча күрөш боюнча дагы абдан жакшы натыйжа иштеп атышат. Белгилей кетсек, иш-чаранын жүрүшүндө УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Токмок шаардык бөлүмүнүн имаратынын салтанаттуу ачылышына арналган кичи футбол мелдешинин жеңүүчүлөрүнө УКМК төрагасы сыйлыктарды тапшырды. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу.